Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу Нур Медиа каналын көрүүчүлөрү. Аллах Таала өзүнүн ийик китебинде айтат: "Ва фил арди аятул лил муқинин." Жерде, андагы жандуу жансыз макулуктарда бекем ишенгендер үчүн Аллахтын кудретинде белгилер бар. Бүгүн биз сиздер менен Аллахтын кудрет белгилеринин бири болгон, чоң десең чоң эмес, кичине десең чоң жумушту аткарган, жалпы элдин жүзүнө ар дайым жылмаюу тартуулап турган пони туурасында кеп курмакчыбыз. Бул дагы аттын бир түрү. Кандай эле жылкынын эти желип, бейсин сүтү ичилгендей, понинин дагы эти желип, сүтү ичилет. Дене түзүлүшү менен тааныша кетсек, мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, жалпысынан понилердин бою 80 сантиметрден 140 сантиметрге чейин жетет. Моюндары жоон, өтө күчтүү, буттары кыска, абдан чыдамкай жаныбар келет. Эң алгачкы понилер Европанын аралдарында, Скандинавия жарым аралында жана ошондой эле Франциянын батышындагы азыркы Камарк коругунда пайда болгон. Жалпысынан 20дай породасы бар. Алардын ичинен эң эле белгилүүсү бул Шетланд породасы. Анткени бул түрдөгү понилер бою кичинекей болгону менен абдан күчтүү келет. Өзүнүн салмагынан 20 эсе чоң жүктү көтөрө алат деп маалымат баракчаларында келтирген. Муну угуп таң калбаңыз, анткени Аллаху аля кулли шейин кадир. Аллах Таала ар бир нерсеге кудуреттүү. Ал эми бүгүнкү күндө бул понилер жаш балдар үчүн колдонулуп калган. Ал эми мурдакы замандарга көз чаптырып көрө турган болсок, бул понилер дыйкандардын майда чарбаларында, тоолордо жүк, ал эми шаар ичинде азык түлүк ташуучу улоо катары колдонулган. Жана ошондой эле булар шахтада дагы иштеген. Мисалы, Англияда 16.000 Шетланд пониси көмүр ташып кичинекей арабада жылына 5000 чакырымды басып өтүп, натыйжада 3000 тонна көмүр ташышкан. Ал эми азыркы учурда бул понилер циркте, паркта ар кандай баягы адамдарга жакшы маанай тартуулоочу бир көрсөтмө катары колдонулуп калган. Бул понилер башка жаныбарлардан эмнеси менен айырмаланат? Албетте, аябагандай акылдуулугу менен. Окумуштуулардын айтуусу боюнча буларда 3 жашар баланын акылы бар. Деги эле булардын кылган кылыктары адамды таң калтырбай койбойт. Мисалы, коронун илинип турган эшигин өзү ачат дагы, башкаларды да чыгарып, калаган нерсесин жеп ичип кайра кирип кетишет. Булардын жетишкендиктери туурасында айта кетсек, 2 пони Олимпиада оюнуна катышып, 1968-жылы Штройлер аттуу пони ат оюндарына катышып, баягы тоскоолдуктарды жакшы секирип өткөндүгү үчүн күмүш медал менен сыйланган. Мынакей биз ушинтип сиздер менен пони менен жакшылап таанышып өттүк. Бул дагы Аллахтын кудрет белгиси. Баягы сөз бар эмеспи? Чоңунан эмес, кичинесинен корк дегендей, кичинекей болгону менен Аллах Таала буга өтө көптөгөн жөндөмдүүлүктөрдү берген. Бул дагы Аллахтын кудрети. Мына ушинтип туугандар, биз Аллахтын жараткан макулуктарына жакшылап көз салып карай турган болсок, албетте Аллахты жакындан таанып биле алабыз.